Салам алейкум, урматтуу достор. Салам алейкум. Барыңарга аманчылык, эсенчилик. Азыр көрүп атабыз. Акыбал кандай экенин көрүп атабыз, Акыбал кандай экенин көрүп атабыз. Барыңарга өтө кыйын заман келди, достор. Өтө кыйын заман келип калды. Мына бүгүн Асөл Молдохматова да жарылыптыр, эле бүт чындыктын баарын айтыптыр. Салам алейкум, достор. Салам алейкум. Силерге барыңарга рахмат. Мына көчө жаңы страничка ачсам, прямой эфир кылып жибербейсем, жаңы эле эч кандай не раскрученныйдан эле реклама деп жазылбай эле 100 000 просмотрдан ашып кетиптир көчөккө. Эмечи? Связь. Барыңарга салам алейкум, барыңарга салам алейкум, достор. Силерге чоң рахмат, тазим кылам. Эмнеге дегенде, силер мен жаңы страничка ачып туруп эле чыгарсам, ушунча көп поделиться кылдыңар, 5000дей поделиться деп турат, 100 000 просмотр болуп кетиптир. Бир да саясатчыны мындай колдобойт. Рахмат силерге. Мен өзүмдү Робин Гудтай эле сезип калдым да. Силерге мына бул эмени жапса дагы аккаунт, мен бүгүн дагы ушул аккаунтка эме келди да, атака келди. Двойной, двухфакторный кылып койгонбуз. Анан буза албай жатат. Эми муну бузса деле мен любойдун эмесинен Фейсбугунан чыгып берсем, ошону поделиться кылышыңар керек. Милиция 2 күндөн бери, силердин колдооңор үчүн 2 күндөн бери милиция чакырбай калды. Милицияга айтып эле коеюнчу, барбайм. МВД эмес, РОУД эмес, ГУВД эмес, кимиңер чакырбагыла барбайм милицияга. Көрдүм силердин отношенияңарды. Жумалиевди айтсам кайра урусу күч болсо кайра эмесин жыгаттап коет жана кыргыздардачы. Достор, лайк койгула, ушунун баарын поделиться кылгыла. Мен силерге оюмду айтайынчы, мен оюм төңкөрүш деле эмес. Мына айтып коеюн. Эгерде эл чыгып алса, бийлик сынат, айтып эле коеюн. Бийлик сынып калат. Бул бийлик жетчү жерине жетти. Бир да больницада ИВЛ жок. Мэрияны айтайын, мэриядан баштайын. Жарым жылдан бери ыйлашты. Кана 6 койка салып койбоп турсуңар. Азыр мына койду баарын. Газпромго, бир школдорго, тигиндей мындай спортзалдарга дарыңар жок. Эмне? Зачем ачтыңар? 640 миллион келди деп айтып аттым эле. 647 миллион экен. Миллион доллар келди. Кана каждый областька деген мындай коюшпадыбы? Мисалы, Россияда, айтпайм, Өзбекстанда, бизде гана эчтеке коюлуп атыптыр. Анан достор, силер бир турсак азыр, моякта азыр көп адам өлүп атат, көрүп атасыңар. Эми жаннаттан болсун, мына эмеде өлүп калыптыр, жанакы олигархыбыз Чыныбай Акунович өлүп калыптыр. Бейиштик болсун эми. Жамандап айтты өлгөн кишине. Анан достор, эң көп чалган силерге бир отчет берип коеюнчу ушуну. Мына силердин вопросторуңарга жооп берип коеюн, отчет берип коеюн. Эң көп чалган Таластын эли деп айтып атам. Ат башынын эли абдан көп чалышты, бир 200дөй киши чалышкан. Мага ат башыда жанакы эмени коебуз дегенде 200дөй киши чалган, түшүндүрүп бергенбиз баарына. Достор, биз мындай түштүктүк, түңдүктүк дебелчи, мен өзүм көлдөн болом, чистый кыргызмын, айтпадым беле. Баарыбыз чоң казатка биригелчи, баарыбыз чоң казатка бирикпеген эл болбойт. Бул кыргыз эмес болуп калат, же кыргыздын душманы болуп калат. Достор, силерге рахмат. Ушунча көп поделиться кылла, баарын поделиться кылып салла. Баарыңар мага подписываться эткилечи. Муну өчүрсө дагы ачабыз. Буну эгерде талкаласа дагы ачабыз. Мен просто талкаланып калган жана Facebook страничкама аябай жалко. Ушунча көп сүрөт бар эле, ушунча путешествияларым бар эле, ушунча жазган бир статьялар бар эле. Жалко. Но эми достор, азыр бир турбасак бизди Петр Первый келип оңдобойт. Мисалы, бүгүн таластыктардан, талас жөнүндө сүйлөшөлүк. Таластан эң көп чалгандар таластык жигиттер да, чоң казатка биз даярбыз дейт. Эмне кылалы, сыймык айтчы, акыл үйрөтпөйбүз дейт.
көлдөн чалса же бир жерден чалса эле акыл үйрөт, эмоцияга кирбечи, эми хорошо кирбей эле коеюн. Эми кандай жашайлык дальше? Мына шалтырук өкмөт шалтырук болуп калды. Бийлик президенти менен кошо бүттү уже, эчтеке жардам бере албай калды. Бизди достор тигинин проекциянан, Путиндин проекция, Обаманын проекция, Трамптын проекция дебей эле койгула. Биз элбиз, элден чыкканбыз. Ушуну өзүңөр көтөрүшүңөр керек. Ушул мен айтып атканды өзүңөр көтөрүп, поделиться кылып, чоң казатка кирелик. Баарыбыз чоң казат деп туруп туралычы, биздин элдик коом болсун чоң казат деген. Мисалы, выборна деле андай эмебиз жок. Биз выбор мисалы өткөрүш керек экен биринчи күнгө чейин. Ошону өткөрүп койдук. Мейли деп, не бар не жок деп. Чоң казат алга биригели. Достор, бириккилечи. Мен элдин атынан айтып атам да. Анан мага бүт бийлик каршы, бүт каршы болуп атышат, бүт барычы. Канча деген балдар келип атат, туралык, сыймык байке, революция кылалык деп атышат. Токтотуп атам, кое тургула эмас. Мондай пандемия болот, мондай элдер кырылып атат. Азыр өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбайлы деп ачык эле айттым. 1000 деген балдар жазып атышат. Сыймык байке, тур деңиз, туруп кетелик деп. Эч кимди укпайбыз дейт. Мо достор, эски саясатчылардын баарын токтоткулачы. Ошол силерди 30 жылда ушуга алып келди. Бизде айтат, планыңар эмне дейт. Планыбыз чоң казаттын адилеттүүлүк, акыйкаттык, калыстык болсун. Бүт жерде эл тең жашасын. Олигархтардын, бир 200 олигархтын биз кулу болбойбуз. Биз ушинтип квартирада турбашыбыз керек, баарын квартирасы болуш керек. Эмнеге Жумалиевдин эле 150-200 квартира, андан көп экен даже. Мына жакында эле чыкты Разакова Баканбаевага глейген 12 этаж үй салып коюптур. Бүт баары аныңкы экен. Эмнеге эле бир кишинин 500 квартирасы болот. Биздики биз эмне? Бул жашоого гастарбайтер болгону келдик белек. Орустардын богун жуйул деп келдик белек. Американецтердин сиделкасы бололу деп келдик белек. Достор, бизден өзүбүздөн кетип атат. Өзүбүз кичине эмерек болуп атабыз. Бир жерди угалчы достор. Мен мисалы могу талаш жөнүндө кайра баштап койдум, айтып бүтөйүн. Мисалы мен Европада көп жүрдүм. Көп бир 20га жакын мамлекетин көрдүм, Европанынчы. Мисалы могу жаным күйүп кетти да ошондо. 1 килограмм эмес, бир 600-700 грамм го дейм мындай эмедечи 500 граммбы 11 евро турат экен. 11 евро фасоль. 11 евро 900 сом турат экен да. Мисалы Европанын глобус народныйларында 900 сом. Бизден 30 сомдон күзүндө алып атпайбы? Мындай барып, то есть везде бул эменин да эмгегин жеп атат могу дыйкандардын дачы. Эгерде фасоль 1000 сомдон болуп атса килограммы Европада, эмнеге бизде 30 сомдон алат? Анан суроолоруңарды бергилечи, достор. Кандай кылалык? Баарын силер менен сүйлөшөлүк, ушуну поделиться кыла, лайк баскыла. Силер бизге тургула, биз силерге биз юрист катары, прокурорский катары силердин таламыңарды талашалык, достор. Сен уже процент ак сүйлөп жатасың. 100%. Революция жүрөктө болсун, андан башка революция. Тура, достор, революция жүрөктө болуш керек. Азыр чыгып, мон баарын мародерствовать этип салганда такыр өлөбүз, такыр болбой калат, такыр. Мындай туура эмес болуп калат. Бир да эме болбош керек мындай. Жана мисал чыкса да Пашиняандай болуп чыгышыбыз керек. Пашинян 30 000 киши менен чыгып туруп бир камокту сындырган жокко? Ошондой болуп турушубуз керек. Мисалы чыксак, ал биздин мыйзамдуу укугубуз, чыгып спрос кылабыз. Бүт президенттен, өкмөтүнөн, Абылгазиевден элди каякка тыгып койдуңар силер? Эмне сазга тыктыңар деп сурайбыз баарынчы. Просто биз азыр өзүбүз жүрөктө эме кылалычы, достор, жүрөктө революция кылалычы, биринчи аң сезимге келеличи. Кыргыз кимбиз? Биз деген эмнеге мурун великий кыргызский каганат деп айтылчу, Сибирдин баары, мун баары. Ташкентке чейин великий кыргызский каганат деп айтылчу экен. Эми азыр эмне андай эмеспиз? Эмне азыр байкуш элбиз? Ошон үчүн достор, бизди эч ким оңдобойт. Биз өзүбүз туралык, достор. Мисалы таластык, нарындык, көлдүк дебей, көлдүк
туугандарым айтып коет элем, каркыра кетти. Мен жаш болуп калдым. Бир көлдүк чыккан жок, каркыра эмне болду деп. Үзөңгү куш кетти. Бир кыргыз чыккан жок. Мына Кумтөрдү уже жеп түштү. Асфальтыбыз, тоңдун асфальты жакшы эмес. Эми эмне деген эме мындай, эмне биз шорду элбизби ушундай, шорлонгону келдик белек бияка. Азыр керек болсо эл, мына мен да коркпойм ужечи. МВД министр чакырса да барбайм уже, все. Буларды көрдүк. Булардын ою камаш керек экен мени. Барбайм. Элге айтам мен сизге, любой эмеден чыгып туруп айтам. Чогулабыз. Мага мына тийишсе азыр мен бийликке тийишке төңкөрөйүн деген жокмун, басалы деген жокмун. Туруп туралык азыр пандемия, азыр эл кырылып атат. Могу Анжеликага эми рахмат, бирок Анжелика ИВЛ алып бербеш керек. Бул өкмөт алып бериш керек эле. 647 миллион долларды жеп коюшуп, анан эмне Анжеликалар алып бериш керекпи же эми дагы эле биз эл алып беребиз дей беребизби? Могу жардам бергендерге мен түшүнбөйм да. Абылгазиев 5G дейт. Ушу 5G менен такыр мындай интерес кармап көргөн эмесмин. Не до этого эмне. Жумалиев эмне болду? Жумалиев эчтеке болгон жок. Жумалиевди полный камаш керек болчу. Бүт барын развел, короче, Жумалиев. Бүттү. Разводить этип койду Жумалиевчи. Жумалиевди эчтеке кылган жок. Иш козгоп койду. Андан көрө Жумалиев жыргап жүрөт, мени талкалап атат. Күндө чакырып. Достор, силер тургула, чын эле 1000 киши өлүп атабы. Казакстанда 1000 кишидей өлүп атыптыр. Казакстан мен бияктыкы деп. Бизде деле Бишкекте эле 100 кишиден өлүп атат күнүнө. Мы единственное, где не сделали выплат. Масаладан дагы айтчы дейт. Масала эмне? Масала боюнча калды да. Биз эч кимдин проектиси эмеспиз, достор. Эч ким, биз элбиз, нукура эл. Бул кыргыз эл, бул чоң казат деп кимдин мээсине келет? Только кыргыздын мээсине келет чоң казат деп. Бийлик тажатты бийлик, тажатты уже. Эчтеке политиканы сүйлөбөгөн уже Асөл Молдокматова кирсеңер, укмуш тутуп калыптыр алда. Бүт ооба Бишкекте өлүп атат. Бишкекте где-то бир 100 киши өлүп атышат. Коронавирустан 90 киши дейт. 300 канча киши пневмония. Эч кандай пневмония жок. Бүт коронавирус. Эл сени менен рахмат, достор. Мына давай жүрөктөн баарыбыз туралы да. Мына силерге эмнеге рахмат айтам? Жөнөкөй эле страничка ачып туруп, мен ушул Сыймык Жапыкеев мага подписываться этлесем, 10 000 киши бир суткада подписываться эттир. 15 000 киши заявка бериптир. Просто 10 000 күн сайын болот экен, күн сайын ушундай болот экен да. Ошон үчүн ушуну поделиться кылгылачы, достор. Меникин аккаунтум сындырып салды да, бүт баары жазылгылачы ушуга. Бүт муну сындырса дагы ачабыз. Аяка дагы бат эле 30-40 000 киши толуп алабыз. Биз деген бийлик эмете албайт бизди. Мисалы менин эмемди жаап койсо, ошо менен жабылып калбайбыз биз. Казакстанда такырдары жок калыптыр дейт. Казакстанда согушуп атышат. Бизге көрсөтпөй эле күндө согушуп атышат Казакстанда. Сокени эмне кылабыз дейт. Сокени биз төңкөрөлү дегенде эле оюбуз жок. Просто технический өкмөт түзсүн, профессионалдарды алып келсин, 10 баланы жазап койсо болот баарын. Сыймык эртең депутат болуп, ошо менен кошо жок болосуң белгилүү дейт. Эми коечу, ушу депутат кылып койгонсуптум эле. Бокту жебе туда-суда дегендергечи, достор, өзүңөр эле жооп берип койгулачы. Ушулар деген эмелердин жугундусун ичип жүргөндөр да, олигархтардын. Таластан салам, байке. Давай, мына, көрүнө Таластан салам дейт. Бийлик деп айтпай эле койгула да, кеп болуп калган. Бийлик эми көрүп атасыңар бийликтичи. Мен урматтуу бийлик деген жокмун. Урматтуу деген жокмун, эч ким мындай эле айтабыз баарын. Сурооңор болсо бербейсиңерби, достор? Ошим, достор, ошол анда ушуну эметип койгулачы, баарына поделиться кылып, бүт поделиться чоң группаларга поделиться этип койгулачы. Алар мага подписка кылсын, подписка. Көп киши болсун, анан мындай. Биз элдер биригишибиз керек, элдер.
бүт подписка кылсаңар үстүнө. Друзья, эметпей эле боло, аяк болбой калды. Подписка кыл, үстүнө подписка деген жери бар. Так, достор, в общем, рахмат силерге баарын. Азыр моякта жаман жазып атканым баарын жөн эле блоктоп эле коем. Булар менен неме кылбайм, заблокировать этип салам азыр. Каждыйын. Булар деген олигархтардын жугундусун ичип жүргөндөр. Кыргызстанда бир 200 олигарх бар, ошонун бүт кулу болдук баарыбыз. Теңдик керек бизге. Теңдикте жашашыбыз керек. Лениндей эле жашашыбыз керек. Ленин айтканда кандай болгон, ошондой только дин болуш керек еще. Баарыбыз, достор, баарыбыз бир тургула, Ошол рахмат силерге. Эч кимден ошо проект эмеспиз, эл деп жүрөбүз. Кудай буйрса, баары жакшы болот. Просто бириккиле, мындай өтө паниковать этпегиле. Паникадан эле өлөт адамчы. Өзүңөрдү карагыла. Азыр бир да врач, даже капельница сайпер деп аялыма бир дагы эме таба албайм деп койгула. Бир дагы медсестра, анан коронавирус болуп аткан бир врач, медсестраны таап келип сайдырып атабыз. Вообще эме жок, врач да жок, эч ким жок. Бүт баары эметип калган. Жөн эле бийлик айтып атат, жөн эле дарылар жетет, складта дарылар бар, мындай бар, тигиндей бар. Анан аптекада дары бар да, бүт бар жок. Аптекада бүт келдик, короче. Эми бир жакадан баш, бир жеңден кол кылып туралык, достор. Барыңарга рахмат. Ушунун баарын бөлүштүрүп салла, достор. Өзүңөрдөн зависит. Өзүңөр эле бөлүштүрүп подписываться эткиле, достор. Жаңы эме го бул. Ата эми баарыбызды Кудай сактасын. Эмне Кудайдын эле колунда калып калдык, бүттү. Уже дары да жок, ИВЛ да жок. Каждый больницада орун бар экен, аны чоңдорго брондоп коюшуптур. Азыр бир чоң жатса больницага, бир чоң, ал уже коррупция болот. Бир чоң. Эмне чоңдорго орун бар, карапайым элдерге орун жокпу? Ушундай болуп атат, достор. Туурабы? Бүт чоңдорго бронд кылып коюптур. Мага көчө айтыпты. Акылбек Жапаров бир больницага 5 тууганын сразу киргизип жаткырып коюптур. Акылбек Жапаров. Эмне эле бул чоңдордун туугандарына место бар, а жөнөкөй карапайымдарга место жок. Туурабы, достор? Максат байке баарыбыз жүрөбүз. Эми азыр коронавирус катуу кетип, мындай офисте мындай көп киши чогулбай элебиз да. Шайлоодо эч чогулуп эле. Шайлоосу жок эле төңкөрүш керек дейт. Так, мейли, достор, анда акырындан 5G боюнча оюм кандай дейт. Мен 5G'ни ушу изучать этип көрөмчү. Буну специалисттер менен изучать этиш керек да. Мен эми ар кандай жазып атат. Бирөөлөр 5G деген эмени өрттөп атышат. Бирөөлөр эме Европада, бирөөлөр нормально деп атат. Так что мейли, достор. Жакшы тургула, баарын поделиться кылып койгула, подписаться кылгылачы, достор. Азыр шуну эле бат эле 50 000 подписчик кылып алабыз. 50 000 подписчик болсо бүттү уже. Эчтеке кыла албайт биз. Элбиз. Бийлик элдики. Только элдики болуш керек. Президенттик эмес, жогорку кеңештик эмес, өкмөттүк эмес. Көрдүк аларда болгонун. Макул, достор. Подписаться кылгыла дагы бир жолу, поделиться кылып койгула. Бат эле давайте эме подписчиктерди досторду көбөйтүп салалычы. Рахмат, достор, силерге. Вообще кыргыз эл рахмат. Ушундай ойгондук, Кудай буйрса. Эми азыр эчтеке эме кылбайбыз, эчтеке мындай. Матраимовду айткыла дегендерди көп да, карачы. Атайын да ушу, мен миллион жолу айттым Матраимовду. Миллион жолу айттым, атайын эле эмете беришет ушун. Матраимовдон коркпойбуз деп айткам мен анда. Матраимовдун эмеси эмеспиз. Кудай буйрса, бар менен мындай сүйлөшөбүз. Бүт баарына спрос кылабыз. Коркпогула, достор.